Мен ушул 2 жылда бир жолу кээде ушундай кармалып калам да. Мен үйлөнүшүм керек же азыр кайтпасам үйлөнө албай калам деп. Эми ал киши президент болсо деле эми Кыргызстанды эстеп коебу, эстеп койбойбу, себеби анын деле иштери көп болот да. Азыр ушу биздин иштерибиз да токтоп, кичине кризисти аябай таасирдүү сезип атабыз. 1 жылда 300 биздин жаран келсе, Өзбекстандан 2700, 3000дей келет экен да 1 жылда. Ушул IT тармагына келип иштесе, бул жакта иш дагы көп, Кореяда. Айлыгы дагы көп. Саламатсыздар, урматтуу достор. Биздин YouTube каналыбызда Түштүк Кореядагы жеке ишкер байкебиз Эмилбек Калилов агабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандайсыз? Биздин бүгүн эфирдеги көрөрмандарыбызга ушул Түштүк Кореядагы сиздин өзүңүздүн кантип келгенсиз, ошол бизнес боюнча жана ошол коронавирусту Корея эли кантип жеңди, ушул боюнча бир маек куралы деп турабыз. Эң алгач эле өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Калилов Эмил. Өзүм ушу 2000-жылы Кореяга келип окушка, бул жерде магистратура жана докторантураны окудук. Азыркы кийин бүткөндөн кийин корейский компанияларда иштеп, анан азыр өзүмчө чакан бир ишкана ачып алып, ошо менен алектенип жатабыз. Ошол жаңы келген, баягы окууга жаңы келген жылдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай болду эле, кандай кыйынчылыктар болду? Окууга тапшырыш оңой болдубу? Биз ошо гуманитарный, Бишкекский гуманитардык университетте корей тил факультетинде окумуз. Ал жерде 3-курстан баштап Кореяга келип, Кореянын өкмөтү каржылаган программа менен келип окуса болот деп бизге маалымат берген болчу. Ошого даярданып, окуп жүрүп, бир жолу 3 айга стажировкага келгенбиз 98-жылы. Анан кийин ошо 99-жылы университетти бүткөндөн кийин ушу программага өтүп кетип, бардык Корея өкмөтүнөн каржылаган стипендия алып 2006-жылга чейин окуганбыз да. Жакшы. Окууну бүткөндөн кийин мен байкашымча баягы менден сурагандар да бар да, ушу Кореяда окуп алып Кыргызстанга кетип, анан көп деле мындай эч нерсе кыла алышпай кыйналгандар бар да. Иштегени максимум ошол котормочу болуп иштеп, андан сырткары иш кыла албайчы. Алар кандайча ошондой эмеге туш келип атат, же бизде баягындай жумуш жоктуктанбы? Эми абдан маанилүү суроо бердиңиз. Көбүнчө ошо окушту бүтүп Кыргызстанга кайтышып, корейский инвесторлор, компанияларда котормочу болуп иштеген биздин окуучулар көп. Өзү негизи ушинтип өзүнүн жолун таап, ишкана ачып, Корея менен Кыргызстан арасында кайсы бир ишкана ачыш деле өзү негизи жеңил иш болбогондуктан, бирок кээ бир биздин окуучулар, жарандар туризм тармагында иштеп атышат. Мен айтайын деген неме да, Кореяга окуйт десе эле сөзсүз тигин баланчанын баласы Кореяда окуп атыптыр деген кээ үчүн эле эмес, баягыдай алдыга баягы арканды кенен таштап, кийин кандай кылам деп ойлонуш керек. Ошого сиз кандай дейсиз? Мисалы, ушул жерге келип окуйм дегендерге көбүнчө кайсы багытта окуса көбүрөөк пайдалуураак болот деп ойлойсуз? Ушу менин оюмча ушул информационный IT технология жагында Корея абдан өнүккөн мамлекет болгондуктан, ушул IT тармагына келип иштесе, бул жакта иш дагы көп Кореяда. Айлыгы дагы көп. Именно баягы информатиктер ошол боюнча азыр бизде Кореяда Ульсан университетинде да окуп атат биздин окуучулар. Алар ошол жакшы информатика тарабындагы ишканаларга кирип иштеп атышат. Будан нары бул жерде как трамплин катары болуп, Америкада Google деген, Amazon деген чоң компанияларга да өтүп кетсе болот да. Ошондуктан бул жерде окуп жүрүп эле дагы андан ары Америкага чейин уланып кетсе болот, э? Ооба. Жакшы. Негизи баягы кайрадан сиздин жаңы келген убактыңызга кайтсак, келип окууну бүтүп, ушул чакан ишкананы ачып баштоо идеясы кандайча келди сизге? Кимдер түрткү болду буга? Кантип баштадыңыз ошол ишти? Өзүм
негизи ошо ойлоп жүргөн болчумун эртең эле баягы ишканада иштеп айлык алып ошол мага бир аз өзүмө ыңгайсыз сезилгендиктен ошо өзүмчө эле бир ишкана ачсам деген ошондой ойлор бар болчу, бирок тилекке каршы ал ишке ашырыш кыйын экен. Ошондуктан бир 7-8 жылдай корейский компанияларда иштедим. Сырт соода, тышкы соода бөлүмүндө иштедик. Анан 2014-жылы ошо ишканадан кетип, өзүмчө бир ишкана ачып. Биздин Кыргызстан элчилигинде да иштедиңиз, ал жакта кандай кызматта иштегенсиз? Ал жерде мен баягы главный специалист деп коет экен. Ошол тармагында ошо бардык элчиликтин бухгалтерия, административный немелерине көзөмөлдөчүмүн. 2012-ден 2013-кө 1 жыл ровно иштегем да. 2013-жылы кайра Корея ширкетине, компаниясына кирип, Корея ишканасына кирип, анан ошо 1 жылдай жүрүп, анан өзүм ишканамды опыт алып, ага чейин ошо 2012-ге чейин 6 жылдай иштедим корейский ишканадачы, компанияларда. Жакшы. Ошол Корей компанияларынан алган баягындай орусча айтканда опыт менен жеке бизнести баштаган экенсиз. Ошол учурда канча акча кетти, кандай кыйынчылыктар болду башталышында? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен өзү негизи ошол медициналык тармагында иштегем да, фирмада. Анан ошол фирмадагы байланыштуу клиенттер, ошол байланыштуу тармагындагы клиенттер жана бизнес дистрибьюторлор менен кайра иштеп кеттим да, мындай айтканда. Башка ошого окшогон товарларды экспорттойбуз бул жерден. Анан мен өзүм канча бир акча чыгарбай эле ошол экспорттун арасында комиссионный ушундай операциялар менен мындай бир экспорт компаниясыны жетектейм да. Көбүнчө кайсы мамлекеттерге экспорттолот? Азырынча биз ушу Россия, СНГ, Молдавия, Белоруссия бардык эле мамлекет менен кызматташабыз. Казакстан, Кыргызстан, анан кичине Ирак, Иран деген мамлекеттерде да бизде ушундай клиенттерибиз бар. Үнөн СНГнын толук, андан ары тиги Европага чейин өтүп аткан экенсиздер да? Аракет кылып, англис тилди билебиз. Жакшы, жакшы. Азыр учурдагы коронавирус дүйнөнү каптап турат. Ошол учурда ошол ишиңиз кандай болуп атат? Азыр ушул самолеттор учпагандыктан көбүнчө биздин товарлар ушу самолет менен уччу да. Анан азыр ушу биздин иштерибиз да токтоп, кичине кризисти аябай мындай таасирдүү сезип атабыз. Эми бүгүнкү күндө коронавирусту баягы башында февралда жаңы башталган кезинде Кытайдан кийин эле экинчи орунда Корея деп белгилеп баары дүйнө жүзү Кореядан чочулап турган кез болчу да. Ал азыр эми аябай жакшы калыпка келип калды. Кандай деп ойлойсуз сиз? Булар коронавирусту кантип оңой карантини жок, баягындай эч кандай бардык сфералар токтотпой жеңе алды деп? Себеби экономика жагы күчтүү дейин десек, Америка деле мындан күчтүү, Германия деле экономикасы күчтүү мамлекеттер, бирок эмнеге алар коронавирусту жеңе алышпай келатат? Корея кантип жеңди? Эми Кореянын биринчи жакшы ийгиликтүү болгон жолу булар тез арада реакция кылышты да. Тез арада тестирование жана отслеживание деген жумуштарды ишке ашыра алышты жана ошол жугузган адамдарды тез арада изоляция, анан ошолордун тааныштары контактный деп коет го, ошолорду тез арада изоляция кылды да, карантинге алып чыгышты. Ошону булар тез арада ишке ашыра алгандыктан булар ийгиликке жетишип турат да. А берки сиз айткан европалык мамлекеттер, Америкада өтө кеч ошол апаттын аябай күчтүүлүгүнү, аябай жуккандыгын кийин кеч билишип калып, кеч ишке чараларды көрө баштады, уже кеч болуп калгандыктан кичине алардыкы ийгиликтүү болбой жатат. Жакшы ийгиликтүү болбой көбөйүп кетти. Балким туура чыгар. Эми негизи эле ушул медицина тармагында Корея акыркы учурда өзүнүн мыкты экендигин аябай көрсөтүп жатат. Бул жагына сөз жок десек да болот. Биздин кыргызстандык баягындай медицина тармагында иштегендер деги эле кыргыздар корейлерден
кандай бир үлгүлөрдү алсак болот? Медициналык тармактабы? Медицина тармагы боюнча жана башка бардык сфера боюнча. Эми биздин мамлекет азыр өнүгүп жаткан мамлекет да. Ошондуктан биз ушу Кореяга окшогон сыяктуу мамлекеттер менен мамилелерибизди күчөтүшүбүз керек да. Анан өзгөчө Кореядан биз үйрөнүп алып турган нерселер ушу медицина тармагындагы законопроекттер, ар кандай ушундай мыйзамдар, ошолорду биз үйрөнсөк жакшы болмок да. Анан экинчиден булар менен тыгыз байланышып, булардан ошо медициналык оборудованиялар болсун, медициналык техника, баягындай консультациялар, ошолорду көп алганга аракет кылып алсак жакшы болмок деп ойлойм да. Жакшы. Кореянын баягы мыйзам боюнча сөз болуп калды. Ушул мыйзамдуулук абдан сакталган өлкө эмеспи? Ооба. Кандай иш болбосун, мыйзам чегинде баардыгы чечилет. Ушул нерсеге булар кантип жетти деп ойлойсуз? Ал негизи бул баягы коомдун демократизациясына байланышы абдан чоң деп ойлойм. Анан экинчиден буларда ушу политикалык системаларда эки чоң партиясы бар да. Ошолор дайыма алмашып турат. Президенти бир эле ирет президент болуп алат да, 5 жылга келет. 5 жылдан кийин сөзсүз түрдө кийинки экинчи турга катыша албайт да. Ошондой болуш керек. Ошондуктан булар ушу 91-жылдары демократиялык жолунда конституцияны түзүшкөн. Ошо президентти абдан мындай катуу чектеп бир жолу гана бир ирет эле президент болуп алып турган мөөнөттү коюшуп, анан ошол демократиялык реформалар аябай күчтүү жол алып, анан ошо бийлик тез арада ушу 5 жылда алмашып тургандыктан булар ушундай чоң бир жетишкен ийгиликтүү мамлекет болду деп ойлойм да. Корея 15 мамлекет менен иштешет го. Ооба. Бизге караганда, мисалы, кошмо мамлекетибиз Өзбекстандан контракт менен, система менен көбүрөөк келишет. Башка бул Вьетнам, Камбоджа ушул сыяктуу мамлекеттерден андан да көбүрөөк келет да. Бизден эмне үчүн аз? Ошол ишкерлер бизди билбеген үчүнбү? Ошол негизи булар ушу Непал, Вьетнам, Мьянма деген мамлекеттерди көбүрөөк билет экен. Алар менен иштегенде да алар ыңгайлуу сезишет окшойт. Ошондуктан алардан көп келип атат. Мисалы, бизден бир жылда 300 биздин жаран келсе, Өзбекстандан 2700, 3000дей келет экен да, бир жылда. Биз ушул контрактты 2007-жылы кол койгонбуз да. Ошондон бери Өзбекстан менен Корея мамилеси өтө күчтүү. Анан Өзбекстанды булар баягы футбол аркылуу таанып калышкан. Ошондуктан көбүрөөк келип атат жарандары. Ошо бизде азыр 300 келсе, биз ошо 300, 700, 1000ге көтөрсөк абдан жакшы болмок да. Ошол Корея ишкерлери кыргыздарды контракт аркылуу ИП системасы менен чакырыш үчүн, көбүрөөк чакырыш үчүн кандай иш аракеттерди жасоо керек деп ойлойсуз? Ошол булар биздин жарандар жеңил корей тилинен жеңил окуп туруп эле жеңил бир деңгээлдеги экзамен тапшырат деп уктум. Ошондон биздин жарандар жеңил окуп туруп эле жеңил ошол экзамен тапшырып өтүп алсалар, андан кийин бул жактан корейский ишканалар тандайт турбайбы? Бул Кыргызстандан бизге 5 киши, ал жерден 3 киши депчи. Ошол жерден корейстердин ишканалары Кыргызстанды анча тандабайт деп уктум да. Ошондуктан биздин жарандар Бишкекте, Кыргызстанда күтүп калышат экен да контракттычы. Эмне үчүн тандабайт? Себеби кандай? Ушул боюнча баягы президент менен чет мамлекеттик ишкерлер жолуккан учурда дагы сөз кылдыңыз окшойт. Кеңеш чет өлкөлүк бекендештер байланышы боюнча кеңеште да мен ушул маселени көтөргөн болчумун. Себеби биздин өлкөбүзгө абдан маанилүү иш деп ойлойм. Себеби жылына 40-80 миллион доллардай келет турган система болгондуктан биз ушуну артына түшүп күчөтүшүбүз керек. Менин оюмча ушу миграция кызматында Бишкектеги алар ушу EPS боюнча айрыкча бир сайт ачса жакшы болмок деп ойлойм да. EPS деген боюнча отдельный бир веб-сайт ачышып, ошол жерге кичине акча коротуп бюджеттенчи, анан ошону биздин элдерге да көп тааныттырып, биздин айылдагы жарандарыбыз көбүрөөк ушу корей тилинен
баягы ар бир шаарда, областной шаарларда корей тилинен институттар бар да бизде, үйрөтөт. Ошол жерлерге биздин жарандар көбүрөөк билип, ошол жерге тилди окушуп, экзаменге катышса көбүрөөк. Анан негизи бул жакта да кичине ушундай рекламасында күчөтүшүбүз керек да, элчилик тарабынан. Рекламаны кандай кылса болот? Мисалы корей ишкерлери кыргыздардын кыргыз деген эл бар экенин билиш үчүн, кыргыздарды контракт менен чакырса болот экенин билиш үчүн буларга. Аз эми мына баягы мен айткандай футбол боюнча Өзбекстан таанып кетти деп айтпадым беле. Өткөндө чемпионат Дубайда да футбол болгон. Ошо Дубайда да полуфиналда ойнодук окшойт Кыргызстан менен Корея. Абдан ошол да таасири күчтүү болду. Анан биздин баягы Шевченко деген немебиз барчу, баягы спортсменка, мушкерибиз. Ошонун артынан да Кыргызстанды көп эле билип атышат. Негизи спорттагы ошо мамлекетти таанытуу жагынан абдан чоң салым кошот экен да. Ошондуктан демек биз спортко да көңүл бурушубуз керек экен. Анан ошол жерде жүргөн мигранттардын өзүнүн баягы жүрүм турумуна да. Ооба, анан дагы бир кошумча бизде Бишкекте миграция тарабынан бир 2 күндүк баягы контрактка өткөн биздин жарандарды бир 2 күндөй бир кайсыл бир пансионатпы же бир жерде алып барып, ошол жерде кичине мындай агитация жүргүзсө жакшы болмок дейм да. Себеби бул программа менен бойдок биздин жаш жигиттер келет да, 19 жаштан 39 жашка чейин. Алар көбүнчө бойдок болот, же үйлөнгөн болсо да үй бүлөсүн алып келе албайт да. Ошондуктан биздин жарандар бул жака келип жаш болгондуктан кээ бирөө чыдабай кайра үйгө кетебиз деп чыккандар болот да. Ошондой учурлар болсо, ал завод тарынып биздин жарандарды кайра кабыл этпей коет да. Баягындай келип туруктуу иштебей. Мен үйлөнүшүм керек, же мен мен аз кайтпасам үйлөнө албай калам деген ушундай жаштык мындай кыла берген жигиттер болот да, көбүнчөчү. Ошолор менен кичине агитация жүргүзүп, себеби алар келгенде 4 жыл 10 айга келип атпайбы? Ошо 4 жыл 10 ай чыдап берсеңер, мамлекетке да жакшы, анан силер да акча табасыңар деп. Действительно бул акча жагынан абдан ыңгайлуу да. Аябай 4 жыл 10 айда көп акчаны табып. Корейлердин жеке мүнөзү боюнча дагы айта кетсеңиз, корейлер менен көп эле иштештип жүрөсүз да. Булардын ишке болгон көз карашы кандай? Бизге караганда булар көбүрөөк иштешеби же биз көбүрөөк иштейбизби? Эми бул баягы индустриализация болуп аткан жерде өзү ар бир коомдо ушундай бир таза иштерди издеп калышат экен да, билимге көп умтулуп, анан университетти бүткөндөн кийин мындай таза жумуштарда баягындай консультационный же финансовый же банковский сфера деген сыяктуу ошондой жактарга кетишке аракет кылат экен да жаштарчы. Мындай физический завод, фабрикаларда анча көп калбайт экен да калкчы. Ал ар бир мамлекетте ошондой эле болуш керек. Баягы ошо технологиянын өскөнүнө жараша эч ким кара жумушта иштегиси келбей, таза жерлерде иштегиси келип аткан. Албетте кара жумушта да иштегендер деле аз эмес, Кореяда делечи. Эми бирок ошондой тенденция болот экен деген да. Негизи булардын мүнөзү абдан мындай ачык айкын, мындай жашырбай, мындай мүнөздөрү болгондой кылып мындай жашыруун, мындай андай сапаттар азыраак деп ойлойм да. Кореянын машинаны айдап жүрөбүз. Ошол полиция кызматкерлерине кайсы бир эме кылып жол эрежесин бузуп кармалган учуруңуз болгонбу? Мен ушул 2 жылда бир жолу кээде ушундай кармалып калам да, 2 жыл, 3 жылда даже бир жолу ушу полицейский келип тереземден такылдатып немеңди деп ушул. Булардын гаилерин көчөдө көрбөйсүңөр да. Патрульный полиция болушу мүмкүн. Аларды кечинде саат 11-12-леде ушундай выборочный кармап калышат да. Ошентип 3 жылда бир жолу ушинтип түшүп калам кээде. Мен да ошол нерсеге аябай таң калам да. Бизде анча мынча жерде чындыгында эле баягы акча иштеш үчүн эле токтотот го. Эптеп бир мыйзамды, жол эрежесин буздуңуз деп негизсиз эле токтоткон учурлар болот да. Буларда ошондой нерсе барбы? Буларда ошо Кыргызстандагы азыр биздин гаилер тосуп, ушундай штраф
эпизод этип берип же мындай андайлар 80-жылдар болгон да, 80-жылдар. Азыр андай жок болуп калган. Буларда патрульный эле полициясы бар. Жолду булар текшербейт. Себеби видеокамералар бар, светофорлор бар. Негизинен ушу ГАИге окшоп көчөлөрдү текшерип, аралап, андайдын кажети деле негизи жоктой да, бул жактачы. Демек, эл дагы ошого көнүп системага жол эрежесин дагы көп бузушпайт, э? Ооба, себеби ал бизде деле аны орнотсо болот. Себеби бул баягы камера видеонаблюдение деп атпайбы? Алардан штраф төлөгүсү келбейт да эч ким. Анан светофорлорго абдан мындай сапаттуу. Кыргызстанда да биз ошолорду ушундай светофор системасыны, булардын светофорундай багында поворотник көрсөтүлгөн, ошондой светофорлорду сөзсүз орнотушубуз керек. Бизге дагы мен билишимче Бишкекте бир-эки жерде ошондой кошумча баягы багытты көрсөтө турган чырагы менен светофорлор бар. Ооба, пайда болуптур, мен да көрдүм. Акылдуу шаар долбоору аркылуу ошол нерселер акырындан ишке ашып атат. Бизде деле ошол нерсе кийинчерээк ишке ашып калат болуш керек. Ооба, биз ошону өнүктүрүшүбүз керек да. Өнүктүрүп, себеби мына жолдогу кырсыктар болгондор көбүнчө баягы биздин айдоочулардын айынан эмес, биздин баягы жол жүргөн ушу системасы, светофор системалары, жолдордун баягы бир полоса, эки полоса дейт го, ошолордон себеп болот да көбүнчөчү. Ошолорду биз оңдоп өркүндөтсөк, ошондо алдыңкы системаларды орнотсок, жолдорду чоңойтуп, светофорлорду сапаттуу светофорлорду коюп, ошондо биздин жолдордун кырсыктарынын саны азаймак да. Ушу жакында эле бир иш уюштуруп атасыз, жанагы Россияда жүргөн биздин кыйынчылыкка кабылып аткан ошо Оренбургдадыр Кыргызстанга келе албай талаада жаткан мекендештер болуп атат. Ошолорго жардам берүү боюнча атайын Кореядагы мекендештерден акча чогултуп, ошолорго жиберип жардам көрсөтөлү деген экенсиз. Бул идея кантип пайда болду? Жана кандай болуп атат азыр? Акча чогулуп атабы? Ал өзү ушу бир ай мурун эле ушу Кореядагы кыргыз жарандарынан ушу калоочулар болсо, колдон келгенче ошол акчаны жийип Россиядагы биздин жарандарга жөнөтсөк деген ой пикирлер бар болчу. Сага да кайрылып сурап кеңешип аткам. Негизи ушу Россияда биздин жарандар көп болгондуктан, анан Россияда ушул апаттын аябай күчөп жаткандыгынан биздин ошол жарандар же өзүнүн мекенине же кете албай, аябай кырдаал курч болот деп мындай элестетсек болот, күтсөк болот келечекте. Ошондуктан бул жакта Кореядагы биздин мекендештерибиз эгерде кичине ушундай жардам бере алса, ошолго мен бир көпүрө болуп, ошол салып жардам берсек деген оюм бар. Азыр Москвада ошо мекендештер колдоо деген штабы ачылган экен. Ошого биз бул жерден жийип которуп берсек деген ошондой ойдомун. Фейсбукка кече эле көтөргөн болчумун. Жакшы нерсе бул. Кудай буюрса, ошол Россиядагы мекендештерибизге бардыгы эле ошол Түштүк Корея эмес, Америкада болобу, дагы башка мамлекеттеги биздин мекендештерибиздин колдоосу тийип калат деп сөзсүз түрдө ишенем. Буга чейин дагы ошол Кореядагы ишкерлер чогулуп, акча чогултуп, Кыргызстанга республикалык штабка жардам берди, э? Ооба. Бизде ушу Кореяда Инчондо машиналар менен алектенген биздин бизнесмен жигиттер бар, 13-14 чакты. Ошо Ильяс, Уран деген жигиттер бар. Ошолордун демилгеси менен бир элчилик менен кошо $9,000 кылып жийип биздин республиканский штабка жиберген болчубуз да. Эң жакшы, ошондой баягы эч кимге айтпастан эле жардам кылуу иштерин кылып жүргөндөр абдан негизи көп эле болуш керек. Сиздин дагы ишиңизге сөзсүз түрдө ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы кандай пландарыңыз бар? Алдыда жеке ишкерлик битти, ушул жерден эле уланта бересизби же Кыргызстанга барып дагы бир башкача иштерди кылайын деген ойлоруңуз барбы? Азырынча ушу коронавируска байланыштуу бул жакта эле болобуз. Анан келечекте ушу көрөк ушу мындай чыгармачылык жагынан бир макалалар жазып,
ошолор менен алектенсемби деп бул жактагы алдыңкы мыйзамдар, законопроекттер, ушу шайлоо боюнча мыйзамдар, экономикага байланыштуу, коррупцияга каршы ушундай макалаларды булардын тажрыйбаларын алып ошолорду макала катарында бир жазып көрсөмбү деген ойлорум бар. Эң сонун шайлоо деп калдыңыз. Бизде азыр шайлоо темасы көтөрүлүп баштады. Күзө парламенттик шайлоо болот деп. Азыр социалдык тармактарда дагы абдан көп талкуулар көп болуп атат. Баягы жөнөкөй жарандардын анын ичинде мамлекеттик кызматкерлер да бар. Бизге азыркы парламент керек эмес. Бизге округтук шайлоо системасы керек дегендер бар. Партиялык система бизге керек эмес экен дейт. Ошол бул нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай? Себеби партиялык системаны көрөкпөйбүзбү? Жалаң акчалуулар, байлар келип алып, баягы өзүнүн бизнесине ылайыктуу мыйзамдарды жазып отурушат да. Сиздин оюңуз кандай? Мен деле кошулам ошого. Негизи баягы мажоритардык деп коет го. Ошондой системаны биз өркүндөтүшүбүз керек деген жактоочулардын бири болом. Бир эми эгерде партий системаны мен кошуп алып кетсе болот, бирок партиялык системанын пайызы бир 20% эле кылып, калган 80%ды мажоритардык эле кылып салган, ошол эле оң эмеспи деп ойлойм. Азыр Кореянын парламенти Кореянын системасы ошондой да, 80% мажоритардык болуп, анан 20% партиялык система. Жакында эле ошол парламенттик шайлоо болуп өттү Кореяда. Ошол шайлоодо баягы Кыргызстанга иш сапары менен барып кеткен премьер-министр дагы. Ошонун партиясы жеңип чыкты. Ошол кийинки шайлоодо ушул киши президент болуп калышы мүмкүн деген имиштер бар да. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Ал эми Кореяда өзү негизи эки чоң партия бар да, демократиялык партия менен жана мына баягы Сенури деп коет, Ханарадаң деп коет, мындай консервативный партия, эки партия бар да. Ошол экөө эле дайыма бири-бирөөн жеңип келип атышат. Азыр ушу демократиялык партиясы экинчи жолу жеңип атат да. Мына өткөнкү шайлоодо дагы жеңген болчу. Бул шайлоодо көбүрөөк болуп, көп орунду алып жеңип калды. Ошонун ичинде Ли Нагён деген киши, мурунку премьер-министр, Бишкекке деле барды эле. Эми ал киши келечекте президент болушу мүмкүн. Балким Сеулдун мэри дагы күчтүү да, Пагонсун деген киши. Ал деле президент болуп калышы мүмкүн. Экөө тең бир партиядагы демократиялык партиясынан болот. Экөө бир партиядан чыккан адамдар. Ушу экөөнөн. Бирок ушу Ли Нагён Кыргызстанга барып келди деп эле эми ал киши Кыргызстанга барганда 3 мамлекетке барган да, 4 мамлекет. Түркменистанга, Казакстанга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга да тийип кеткен болчу да. Эми ал киши президент болсо деле эми Кыргызстанды эстеп койбойбу, себеби анын деле иштери көп болот да. Ал негизи бизге кореецтер көңүл буруш үчүн биз өзүбүз деле аракет кылышыбыз керек да. Бизге ушул убактыңызды бөлүп, мындай болгон убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эчтеке эмес. Буюрса эң сонун маек болду деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, биз менен бирге Түштүк Кореядагы жеке ишкер байкебиз Эмилбек Калилов агабыз болду. Дагы да болсо биз Түштүк Кореядагы мекендештерибиздин иштери боюнча, ушул жерде жашаган биздин мекендештерибиз боюнча видео материалдарды даярдап бермекчибиз. Сизге ошол акыркы жыйынтыктоочу сөз катары эркин микрофон берейин. Өзүңүздүн каалоо тилегиңизди ошол азыр эми эң негизгиси коронавирус болгондуктан биздин урматтуу бир туугандарыбыз, мекендештерибизге чын ден соолук кааламакмын. Сак саламат болуңуздар. Бардык жерде колдон келгенче масканы тагыш керек. Анан колдон келгенче коомдук дистанцияны сактаганга аракет кылыш керек да. Чоң рахмат ишиңизге. Сага да чоң рахмат убакыт бергениңе.